Өткөн жумада 4-июль күнү болжол менен саат 20:30 Лейлек районундагы Тажикстан менен чектеш аймакка жакын жайгашкан станциялардын биринде өрт чыккан болчу. Эки өлкөнүн өрт өчүрүүчүлөрү Тилсиз Жоону таңкы саат 6-га чейин араң өчүрүшкөн. Май куюучу станция толугу менен күйүп кеткен. Мындан тышкары 4 фура, 2 газ ташуучу автоунаа, 2 спринтер, 1 жеңил машинада өрттөнүп кетти. Жалпысынан 6 адам жаракат алып, алардын 4-өсү Тажикстандын, 2-өсү Кыргызстандын жараны болуп саналат. Алдын ала маалымат боюнча өрт кошуна мамлекеттин жараны автомашинасына газ суюктугун атайын жайда эмес, жол боюнда куюп атып жатканда чыккан. Ал эми жергиликтүү элдин айтуусунда Кыргызстан менен Тажикстандын шарттуу түрдө чек арасы деп аталган чоң трассанын бери жагында каз-катар тизилген май куюучу жайлар негизинен Тажикстанга бензин, дизель, газ суюктугун аткезчилик жол менен ташуу үчүн курулган. Бул жерде күн сайын жүздөгөн 30-40 тонналык май ташуучу машиналар келип кетип, миллиондогон сомдор мыйзамсыз айланат. Кыскасы, Россиядан Кыргызстанга пошлинасы жок. Россиянын өзүнөн да арзан баада ташылган күйүүчү майлар Бишкекке поезд менен ташылып, андан ары Бишкек-Ош жолу аркылуу ошол фуралар менен Лейлек районунун ошол арка, жаштык айылдарына ташылат. Аткезчилик болгону Тажикстан ЭАЭПке мүчө эмес жана эч кандай салык алынбайт. Кечээ Лейлек райондук ички иштер бөлүмү ушул өрт чыккан окуяга байланыштуу АКШда качып жүргөн депутат Шадиевке карата кылмыш ишин козгоду. Анткени өрт чыккан кампа ага тиешелүү экен. Бирок бир тууганы карындашы Айсана Шадиева иштетип аткан. Ушуну менен Шадиевке 4 кылмыш иши козголду. Ошентип Тилсиз Жоо Шадиевди дагы бир кылмышка себепкер кылды. Коррупциялык иштерден өндүрүлгөн каражаттарды которуу үчүн ачылган атайын эсепке Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 95 миллион сом салды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Атайын кызмат кайтарылган каражаттар кайсы фактылар боюнча жана кимдерден өндүрүлгөнүн ачыкка чыгарган жок. Жемкорлуктан кайтарылган акча үчүн атайын ачылган эсепке башкы прокуратура буга чейин 39 миллион сом төккөн. Президент Сооронбай Жээнбеков буга чейин жемкорлордон өндүрүлгөн акчаны топтоо үчүн эсеп ачууну буйруган. Өкмөттүн токтому менен 3-июлда Финансы министрлигинин алдында бирдиктүү депозиттик эсеп ачылган. Ал эсепке башкы прокуратура, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат, Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана Ички иштер министрлиги коррупционерлерден кайтарылган каражатты топтошу керек. Ошентип коррупциядан өндүрүлгөн акчанын жалпы суммасы 134 миллион сом болду.